жыгылган күрөшкө тойбойт болуп атат да. Чучалабай эле коюшту болмок, митингден эл жадап бүттү да. 40 мүнөттүн болуп калган дегенден элде шек болуп калды. Честно деп ойлойм. Ошо депутаттар иштейби анан кийин? Коом атташыбыз оң жагына тоголонобу деген аракет болушу мүмкүн. Мен ойлойм туура эле өттү депчи. Анан кээинки оппоненттер каршы чыгып атат. Эми бизде мына Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнө каршы чыгып атат да. Ошого доо кетип калбасын деген мындай бир ойду айтат элем. Ага мен кошулбайм. Мен эми шайлоого өзүм барып катыштым, тынч болду. Мен анандай билген жокмун. Тынч өттү. Кайра шайлоодо өткөрүп деле ушунду митинг жасай бербей, элдин мындай зарплатабыз аз эмелерде жүрөбүз. Жумуштарда иштейбиз, элдин кичине социалдык проблемасын чечкенге, акчасын көбөйткөнгө ушулар иштетпейби? Кайра эле. Ошо депутаттар иштейби анан кийин? Жулунуп эме кылган депутат. Өзүм барган жокмун, билбейм, айта албайм эч нерседе. Эми чучалабай эле коюшту болмок, митингден эл жадап бүттү да. Туура эле өттү деп ойлойбуз биз. Алдаганда эми кандай алдаганда эл деген эл да эмечи. Баары алдаганда эми жалгыз эле бир эл эме кылган жери жок да анычы. Канча деген эл бар дегенде мисалы үчүн. Туура эле өттү деп ойлойбуз биздин оюбуз. Кайра шайлоо бергенде ал баркы деле бүттүн болбой калабы дейм да. Карапайым эл баягындай эле жүрөт, дагы эле ошондой эле жүрөбүз го. Эч кандай өзгөрүү жок, билбейм анысын делечи. Менин оюмча туура эле өттү. Болгону бир техникалык сбой кетиши мүмкүн, анан мындай административдик эмелер колдонулган жок бийлик тараптан. Анчалык деле тартип бузуулар болгон жок президенттик шайлоого салыштырмалуу. Менин оюмча туура эле өттү, сбой болгон эле болбосо. Эл деле тажап бүттү да шайлоодон, эми кайра болгонун эми кажети деле жок да менин оюмча. Нормально өттү деп ойлобойм. Справедливость деген жок да. Андай шайлоо болгон жок. Туура эмес болсо, конечно, өткөрүш керек кайрадан. Мыйзам бузууларды биз барып көрбөдүк. Бирок кечеги 40 мүнөттүн болуп калган дегенден элде шек болуп калды. Эмнеге дегенде өтпөй калгандан кийин булар үчүн кайра шайлаш керек болсо, мына өткөндө аз сумма эсинде жок. Борбордук шайлоо эмесинде канча акча, миллиондогон акчалар кетти ушуларга деп. Мамлекеттен да болду, чыгым болду. Эми ошончо кеткен акчаны кайра аларга барбыр да. Эгерде кайтса, кайра шайлоого бара тургандар, эми силердин эсебиңерден болот, бирок мондай шайлоого бара турган болсоңор, бирок мамлекет төлөп бүттү деген маселени койсо, ошондо билинип калмак. Бирок андай кылайын десе, жанагы подкуп жасай тургандар көбөйүп кетет. Ошон үчүн бизде бир мүмкүнчүлүк бериш керек. Азыркылар иштеп көрүш керек. Туура эмес өттү го деп ойлойм. Анткени по-любому бүт жерде эле коррупция бар да азыр. Туура эмес го дейм, анткени уже шайлап койгондон кийин кайра экинчи жолу шайласа болбойт го. Честно деп ойлойм. Утулуп калгандар утулуп калган ойдон калыш керек. Менин оюм боюнча таза эле өттү деп ойлойм. Свет өчүп калды да. Ошондон катасылык кетти окшойт, эми кайра өткөзүп көрүш керек да. Мыйзам бузуулар болгон жок. Баары тең честно өттү, таза өттү. Мындай шайлоо жизнь болгон эмес. Мурун билесиңер кандай болгондорун. А мында жакшы өттү. Элге мүмкүнчүлүк берилди. Админ ресурс көргөн жокпуз. Жакшы буюрса. Эми утулгандарба жыгылган күрөшкө тойбойт болуп атат да. Утулганды да билиш керек. Бул саясат. Балким мурдага салыштырмалуу жакшы эле деңгээлде, мыйзамдын чегинде, кайсы бир деңгээлде таза өттү деп ойлойм. Салыштырмалуу. Шайлоонун жүрүшүндөгү кээ бир өксүктүү жагдайларга, кээ бир кемчиликтерге ар кандай пикирлер айтылып атат. Балким анын жыйынтыгын, анын так бир көрүнүшүн алдыңкы күндөрдө билебиз деген ойдомун. Саясий чөйрөнүн бир анык жүзүн көрүү кээде татаалыраак боло берет. Утулуп калганым моюндагысы келбеген бир өжөрлөнүү, ошого карата кайра бир аракет кылып көрсөк, биздики дагы коом атташыбыз оң жагына тоголонобу деген аракет болушу мүмкүн. Эми жалпы элдин көз карашындагы эске алыш керек. Эл кайра шайлоого бара болгусу келип, кайра чыгым кылгысы келип турабы же ошону менен калтыргысы келеби? Айтор шайлообу же башка ишпи? Жалпы эле мамлекетте жасалып аткан иштер элге, калкка, өлкөгө жакшылыктуу болушу керек.